Жигит карыя жазып берген 10 номурдун баарына телефон чалды. Алгачкы телефон номурга чалаардан мурда ал таптакыр бейтааныш кишилерге алардын телефон номурлары менен аттарын сырдуу каргытай берди деп айтсам, кандай кабыл алышат болду экен деп санаа аркап жатты. Бирок ал жөнү жокко батырланган. Анткени алардын баары Кытай карыяны таанышчу жана нагыз байлыктын сырлары жөнүндө кабардар эле. Ал тургай алар анын телефон чалганына жетине албай, абдан кубанып жатышкансыды. Жигит алардын ар бири менен келерки бир нече жуманын ичинде жолугушат турган болуп макулдашты. Тизмедеги биринчи адамдын ысмы Ричард Эпплби экен. Убактысы тар экенине карабастан, Эпплби мырза эртең саат 5-те ага убакыт бөлө аларын айтты. Эпплби мырза шаардын мыкты райондорунун биринде пентхаузда жашайт. Конок үйгө кирген жигит батып бараткан күндүн нурларына бөлөнгөн шаарды терезеден көрүп, суктана карап туруп калды. Бөлмөнүн түштүк тарабындагы дубалы бүт бойдон 4 бөлүмдүү терезеден турат. Андан ушундай бир көз жоосун алган керемет көрүнүш ачылат экен. Батып бараткан күн тээ алыста шаарды янтарь кызгылт түскө боеп турат. Административдик имараттар, көчө чырактары жана тынымсыз чубалжыган машинелердин жарыгы ага чагылышып, көздү уялтат. Ажайып кооз көрүнүш, деди жигит суктанганын жашыра албай. Мен шаардын мынчалык кулпурган кооздугун эч көргөн эмесмин. Чын элеби? Эпплби мырза жылмайды. Дал ушул көрүнүш үчүн мен бул батирди сатып алгам. Кайсы убак болбосун кечке тажабай шаарды карап отура берүүгө болот. Жигит маектешин кунт кое карады. Анын жашын 50-лөрдө деп айтууга болот. Эпплби мырза чачтары сары, көздөрү көгүш түстөгү, чымыр денелүү, жапалдаш бойлуу адам эле. Ал бир аз жупуну. Бирок тыкан кийинген. Ачык күрөң түстүү чытшым жана жакасы бүчүлөнбөгөн ак көйнөк кийип турду. Демек, сизди нагыз байлыктын сырлары кызыктырат экен да, деп сөз баштады ал жигит орун алган соң. Сиз аларды чын эле бар деп эсептейсизби? Деп сурады жигит. Албетте, деп жооп берди Эпплби мырза. Ал эмне болгон сырлар? Бул бар болгону эч көөнөрбөс 10 ишеним. Аларды карманган ар бир адам жөн эле байлык эмес, түмөндөгөн түгөнгүс байлык жарата алат. Ар бирөөбү? Сиз буга ишенесизби? Жигит кайра сурады. Толук ишенем, деп тастыктады Эпплби мырза. Бирок, эгер ар бир адам бай болууга жөндөмдүү болсо, анда эмне үчүн ушунча көп эл эптеп жан сакташ үчүн тынымсыз күрөштүн үстүндө жүрүшөт? Адамда мындай жөндөмдүн бар экени маанилүү эмес, деп жооп берди Эпплби мырза. Негизгиси адам өзүндө ушундай жөндөмдүн бар экенине ишениш керек. Орточо адамдын денеси менен акылы зор иштерди жасоого жөндөмдүү. Негизги маселе биздин ошол жөндөмдүүлүккө ишенбегенибизде. Көп жыл илгери мен бир шоуда көз боёочуну көргөм. Ал залда отурган адамдардын арасынан бирөөнү тандап алып, аны столго жаткырып, гипноз абалына алып барганда, эми бул адамдын денеси болоттой катуу, ийилбес болуп калды деп ынандырган. Андан соң ал эки отургучту адамдын башы менен буттарын жөлөп тургудай кылып коюп туруп, астындагы столду алып салды. Тиги киши ошол эле калыбында буту менен башы отургучка жөлөнгөн бойдон жата берди. Анын денеси болоттой катуу болуп калган. Анткени ал буга ишенди. Андан кийин сахнага башкалар чыгышты. Көз боёочу аларга столдун үстүндө жаткан калемсапты көтөрө албайсыңар деп айтты. Ал калемсап 2 тонналык жүк ташуучу машинеден да оор деди. Аны ордунан жылдыруу да мүмкүн эмес. Аракет кылып көрүңүздөр, деп сунуштап жатты ал. Бирок бул калемсапты өйдө кылуу мүмкүн эмес. Сахнадагылар биринин артынан экинчиси калемсапты көтөрүүгө аракет кылышты. Өзгөчө менин эсимде алардын бирөө калыптыр. Ол бурлуу, узун бойлуу, культуристтерге окшогон булчуңдары бултуйган киши.
Ал калемсапты көтөрөм деп тырышып жатканда, бети бырышып чегесинен тер чыпылдады. Колдорунун тарамыштары ушунчалык чыңалгандыктан кан тамырлары көп чыкты. Ошентсе да ал калемсапты көтөрө албай койду. Геванын калемсапты көтөрүүгө жөндөмсүз экенинде эмес болчу. Аны кичине бала деле көтөрө алмак. Бирок тиги киши аны көтөрө алаарына ишенген эмес. Чынында ал буга күчү жетээрине ишенген эмес. Андыктан өзүңүз көрүп тургандай, бул жашоодо эмнеге жете алаарың маанилүү эмес. Ага жетүү колуңдан келерине ишенесиңби? Мына ошол маанилүү. Бул нагыз байлыктын биринчи сыры. Аң сезимдик ишенимдердин күчү. Аң сезимдик ишенимдердин жигит кайталады. Биздин ишенген нерсебиз биздин бакубат жашообузга кантип таасир эте алат түшүнбөйм. Эми, эгер дени сак, чымыр денелүү адам жөн гана калемсапты көтөрө алаарына ишенбегенинен улам аны көтөрө албай калса, сиз кандай ойлойсуз? Негизи эле байып кетиши мүмкүн экенине ишенбеген адамдын байуу мүмкүнчүлүгү канчалык? 15 жыл илгери менин иштерим дурус эле жүрүп жаткан. Чектен чыккан. Ашепке эч нерсем деле жок болчу. Бирок мен өзүмдү оокат жайлуу деп эсептечүмүн. Анан ошентип бир күнү мен керексиз болуп калдым. Бардык кирешелеримден, күрөө төлөмдөрүнөн кол жууп, жашоо үчүн болгон каражатымдан куржалак калдым. Эмне кыларымды билбей, башым маң болду. Бир жолу түн ортосунда уйкум качып, дарыяны бойлоп басып келейин деп сыртка чыктым. Анан ошол жактан бүт жашоомду түп тамырынан өзгөрткөн кишиге, Кары Кытайга жолуктум. Анан эмне болду? Чыдамы кетип, сурап жиберди жигит. Карыя жөнүндө ал мүмкүн болушунча көбүрөөк билгиси келди. Ал мен өмүр бою эсиме сактап кала турган бир сөз айтты. Ар бир жолу болбогондук өзүнө тең же андан да чоңураак ийгиликтин үрөөнүн ала келет. Дал ушул сөздөрдү ал мага дагы айткан, деди жигит. Ал учурда мен мунун маанисин түшүнгөн эмесмин, деп мойнун алды Эпплби мырза. Акыр аягы мени айласыз абалга алып келген, кирешемдин жалгыз булагы болгон жумушумдан айрылышым мага кандай пайда алып келиши мүмкүн? Анткен менен артка кылчайып, бул менин башымдан өткөн окуяларымдын эң мыктысы экенин түшүндүм. Анткени абалымдын аргасыздыгы жашоомду өзгөртүүгө түрткү берди. Антпесе мен эч качан чыгынмак эмесмин. Мен дайыма жеке ишкердигим болушун, өзүм кожоюн болууну самачумун. Жана менин керексиз болуп калышым ошол пландарымды ишке ашыруума шарт түздү. Нагыз байлыктын сырларын талдап чыккан соң, үйүмдөн эле менеджмент боюнча кеңештерди бере баштадым. Биринчи эле жылы менин кирешем мурунку жумушумдан алчу маянамдан 2 эсеге ашты. Сиз тамашалап жатасызбы? Деди жигит. Ийгилигиңизди нагыз байлыктын сырларын билгениңиз менен байланыштырасызбы? Албетте, деп сөзүн бышыктады Эпплби мырза. Уильям Джеймс өткөн кылымдагы америкалык психолог жана философ. Адамзат жөн гана акыл эсинин абалын өзгөртүү менен бүтүндөй жашоосун өзгөртө алаары биздин муундун зор ачылышы болуп саналат, деп айткан экен. Бул чындык. Сиз жашоодо эмнени гана каалабаңыз, ден соолукпу, же бакытпы, сүйүүбү, же байлыкпы? Сиз баарынан мурда жасашыңыз зарыл болгон нерсе. Бул эмне мүмкүн жана эмне мүмкүн эмес экендиги туурасында өз ишенимдериңизди кылдат карап чыгуу. Эгер бир нерсенин мүмкүн экенине ишенбесеңиз, ага качандыр бир кезде жете алаарыңыз күмөн. Жигит кол дептери менен калемсабын алып чыгып, айткандарыңыздын айрымдарын жазып алсам, каршы болбойсузбу? деп сурады. Жок, каршы эмесмин, туура кыласыз, деди Эпплби мырза күлүмсүрөп. Билесизби, деп улантты ал. Эгер бир эле илдеттен жапа чеккен 100 адамга жөнөкөй кумшекерден жасалган дарыны берип, бул укмуш дары деп айтсаң, алардын 40%га жакыны ал дарынын даба болоруна ишенгенинин гана аркасында сакайып кетет.
Көпчүлүк оорулуулар илдети айыккыс экенин укканда, ушул эле жол менен алардын абалы кескин начарлап кетиши мүмкүн. Бар болгону алар айыккыс илдет менен ооруп калганына ишенип алышат. Эгер сиз өзүңүздү эч бир сүйкүмсүз адаммын деп эсептесеңиз, сизде сүйгөн адамыңыздын өзүңүзгө тартуу мүмкүнчүлүгү канчалык деп ойлойсуз? Өзүңүздү элдин арасында ыңгайсыз сезе баштайсыз. Жана кечеге барганда байкалбай олтура берүүнү көздөп, бир бурчта жалгыз олтура бересиз. Ал тургай сизди жылдыздуу деп эсептеген, сизге чын көңүлү менен берилген адамды жолуктурган күндө да өзүңүздү ага татыксыз сезип, санааркай бересиз. Өзүңүз көрүп тургандай, жашоонун бардык тармагында аң сезимдик ишенимдерибиз маанилүү роль ойнойт. Ал эми акча жана байлыкка тиешелүү маселелерде алар өзгөчө мааниге ээ. Ачыгын айтканда, сиздин айлык маянаңыз адатта өзүңүздүн канча тураарыңыз жөнүндөгү ишенимдериңизге дал келет. 1 мүнөт кое турсаңыз, деди жигит. Сиз айлык акыңызды жетиштүү деп эсептейсизби? Деп сурады Эпплби мырза. Ачыгын айтсам, жетиштүү эмес. Анда эмне үчүн көтөр деп суранбайсыз? Анткени көтөрүшпөйт го деп ойлойм. Ошондой деңизчи. Айлык маянаңызды көтөрүүнү суранбасаңыз, демек ал эч качан көтөрүлбөйт, деди Эпплби мырза, мыйыгынан күлө. Аныңыз чын, деп жигит анын айтканына макул болду. Бирок алар менин маянамды көбөйтүүгө эмнеден улам көнүшмөк эле. Эгер сиз алар азыр сизге төлөп жаткандан көбүрөөк турсаңыз, көбүрөөк төлөй башташат. Алган маянаңыздан көбүрөөк тураарыңызга өзүңүз ишенбегениңиз көрүнүп эле турбайбы? Өткөн жумада мен жумушка алып жаткан адам менен маектештим. Мен ага 40 000 фунт төлөп берейин деп жаткам. Ал ага сунуш кылынып жаткан жумуш ордуна абдан туура келе турган, жогорку квалификациялуу, өз ишин мыкты билген адис эле. Бирок мен канча маяна алгысы келерин сураганда, ал 20 000 фунтту айтты. Жигит кол дептерине бир нерселерди жазып жатты. Ал эми Эпплби мырза аңгемесин улантты. Сиздин абалыңыз, сиздин ишенимдериңиздин көзгүсү. Эгер сиз бай боло аларыңызга ишенбесеңиз, сиз ойлогондой эле болот. Чын-чынына келгенде, бай менен кедейдин айырмасы алардын банктагы эсебинин көлөмүндө, же алар ээлик кылган мал-мүлктө эмес. Анан эмнеде? Деп сурады жигит. Алардын ишенимдеринде. Бай адамдардын баары өзүлөрү жана акча жөнүндө өзгөчө ойдо болушат. Байлар өзүлөрүнүн байлык жараталарына ишенишет деп айткыңыз келеби? Ооба, деп жооп берди Эпплби мырза. Бирок алардын ишенимдери бир кыйла терең. Азыр мен сизге түшүндүрүүгө аракет кылайын. Сиздин ички туюмуңуз байлык чогултууга далалат кылары даана байкалып турат. Болбосо бул жерге келбейт элеңиз. Чын, деп жылмайды жигит. Андай болсо айтыңызчы, эмне үчүн бай болгуңуз келет? Сиздин оюңуз боюнча, нагыз байлык сиздин жашооңузга эмнелерди кошумчалай алат? Жигит 1 мүнөткө ойлоно калды. Байлыктын болушу мага эркиндик, каалаган жагыма баруу, каалаган нерсемди сатып алуу эркиндигин берет. Ал мени күчтүү, ишенимдүү, көз карандысыз кылат. Байлыгым болсо, өзүмдүн ишимди баштай алмакмын. Болуптур, деди Эпплби мырза. Ошентип ички аң сезимиңизде акча сизге күч, ишенимдүүлүк, көз карандысыздык берээрине ишенесизби? Албетте, деп жооп берди жигит. Көп эле адамдар ушундай жооп беришмек чыгар. Баарыбыз акча жашообузду өзгөртөт деп ишенебиз да. Кое туруңуз, биз көнүгүүлөрүбүздүн аягына чыга элекпиз, деп айтты Эпплби мырза. Эми сиз эрезеге жеткенче акча жана байлык жөнүндө уккандарыңызды эстесеңиз, эмнени айтып жатасыз? Түшүнгөн жокмун. Ата-энеңиз акча тууралуу эмнелерди айтчу эле? Түшүндүм. Атам акча талаада жатпайт, асмандан түшпөйт, деп айтар эле. Жакшы, дагы. Апам акча бакыт алып келбейт, акчага сүйүүнү сатып ала албайсың, деп айтканды жакшы көрчү. Эң сонун. Дагы эмне дешчү эле? Диндин акчага болгон мамилеси жөнүндө эмне айта аласыз?
Эмнени айтып жатасыз? Акча бардык балекеттин башаты экенин бе? Ооба. Дал ушул сөздү биз дайыма угуп жүрөбүз. Бирок балекеттин башаты акча эмес, ага болгон сүйүү экенине көзүңүз жете турган мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Жигит аябай таң калды. Ушул убакка чейин акча жөнүндө угуп жүргөндөрүнүн баары тескери мааниде турбайбы? Аны акчалуу болуу жетишсиз. Алар бакыт алып келбейт, же акчага сүйүү сатып ала албайсың деп үйрөтүшкөн. Акчага ээлик кылган адамдын жаны жаннатта болушуна жолтоо болот деп айтышчу. Бул аң сезимдик ишенимдер сиздин ички туюмдук ишенимдериңизге канчалык каршы келээрин эми көрдүңүзбү? Бир чети акча сизге эркиндик, күч, ишенимдүүлүк жана көз карандысыздык алып келээрин билесиз. Бирок экинчиден, жүрөгүңүздүн тереңинде байлык чыйноо менен сиз бактысыз, сүйүүсүз болуп каласыз жана күнөөгө батып, бейишке барчу жол сиз үчүн жабылаарына ишенесиз. Демек, аң сезимдик ишенимдериңиз сизге бай болууга жолтоо болуп жатат. Мен бул жөнүндө мурда ойлогон эмес элем, деди жигит. Бирок мындан башка да ишенимдер бар, деп сөзүн улады Эпплби мырза. Өзүн көп акчага татыксызмын деп эсептеген адамдарды көрүп жүрөбүз. Дагы бирөөлөр бай болуу жаман жана адепсиз деп ойлошот. Башкаларда бул байлык жок болсо, мен кантип бай боло алам? Мындай жүйөөлөргө каршы сөз айта албайсыз. Маселе ушунда. Башкаларга үлгү болуу жана шыктандыруу менен сиз алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануусуна көмөктөшөсүз. Биздин аң сезимдик ишенимдерибиз эбегейсиз зор күч, деп баса белгиледи Эпплби мырза. Алар биздин жашообуздагы бардык нерсеге таасир этет. 20-кылымдын улуу ишкерлеринин бири Клемент Стоун мындай деген, деп айткан соң ал жигитке акыл жеткен жана ишенген нерсенин баарына жетүүгө болот, деген жазуусу бар төш белгини сунду. Сиздин айткандарыңызды түшүнүп турам, деди жигит. Бирок менимче аң сезимдик ишенимдериңди өзгөртүү оңой эмес. Эпплби мырза жылмайды. Сиздин сөздөрүңүздүн өзү сизди алдан тайдырган терс ишенимдин айкын мисалы. Аң сезимдик ишенимдериңизди өзгөртүү оор экенине көзүңүз жетеби? Жок. Бирок Клемент Стоундун бул сөздөрүн түбөлүккө эсиңизге түйүп алыңыз. Акыл жеткен жана ишенген нерсенин баарына жетүүгө болот. Сиз өз ишенимдериңизди тандоо күчүнө ээсиз. Кантип? Деп сурады жигит. Өзүңүздү ынандыруу жолу менен. Ал эмне? Өзүн ынандыруу бул өзүн өзү кайра-кайра ынандырууга негизделген жөнөкөй ыкма. Өзүңүздү ынандырган нерселер кандайча сиздин аң сезимдик ишенимдериңизге таасир эте алат? Кайра суроо узатты жигит. Сиз тез-тез кайталап турган бардык айтылыштар жана ынанымдар акыр аягы сиздин аң сезимиңизге кирет, деп түшүндүрдү Эпплби мырза. Дал ушундай жол менен көпчүлүк ишенимдериңиз калыптанган. Сизге улам-улам айта берген нерселерди сиз уга бергенсиз да. Акыры алар аң сезимиңизге сиңген жана сиз ага ишенгенсиз. Жигит кол дептерине дагы эскертүүлөрдү жаза баштады. Эпплби мырза сөзүн улантты. Өзүн ынандыруу ыкмасы менен сиз акча жана байлыкка тиешелүү оң маанидеги ишенимдерди жаратышыңыз керек. Эң биринчиси эски терс ишенимдериңизди толугу менен өзгөртүү зарыл. Акча асмандан түшпөйт деген. Акча бул өтө сейрек болуучу жана сизде көп болушу мүмкүн эмес дегенди билдирген сүйлөмдүн ордуна ооба, акча асмандан түшпөйт, бирок алар менин белгилүү бир кылдат ойлонуштурган аракеттеримдин аркасында өсө баштайт, деп айтканыңыз оң. Акча бакыт алып келбейт дегендин ордуна акча бакыт алып келбеши мүмкүн, бирок алардын жок болушу адамды ого бетер бактысыз кылат, деп айтыңыз. Акчаны сүйүү балекеттин башаты, ал эми жакшы адамдын колундагы акча зор бакыттын булагы деген айтылыш менен алмаштырыңыз. Буга өзүңүздүн байлык эркиндик, ишенимдүүлүк жана дем күч берет, же мен түгөнгүс байлык жаратууга жөндөмдүүмүн деген сүйлөмдөрүңүздү кошуңуз.
Ушул жол менен сиз өзүңүздүн өзүңүзгө акча менен байлыкка болгон аң сезимдик ишенимдериңизди өзгөртө аласыз. Жигит кол дептеринен көзүн алып маектешин карады. Бул ынанымдарды канча ирет кайталоо зарыл деп ойлойсуз? Мүмкүн болушунча тез, деп жооп берди Эпплби мырза. Жок дегенде күнүгө 3 маал, эртең менен ойгонгондо, түштө жана кечинде уктаардын алдында. Жигит унутуп калбас үчүн укканынын баарын кол дептерине жазып отурду. Көп учурда сиз жасай алам деп ишенген нерсе жасашыңыз керек болгон нерсе болуп калат, деди Эпплби. Анан ал рамкага салынган столунун үстүндө турган жазууну көрсөттү. Эгер сизди сабап кетишет деп корксоңуз, өзүңүздү таяк жедим деп эсептей бериңиз. Эгер даай албайм деп ойлосоңуз, эч убакта даай албайсыз. Эгер сизге жеңишке жетүү жакса, бирок сиз жеңе албайм го деп ойлосоңуз, сиз дээрлик дайыма жеңиле бересиз. Эгер утулам деп эсептесеңиз, сиз эч ак эле утулгансыз. Анткени дүйнө жүзүнөн биз көрүп тургандай баардык нерсе адамдын эркинен башталат. Баардык нерсе акылынын деңгээлине жараша болот. Эгер сизди артка калтырып жатышкандай туюлса, демек чын эле ошондой. Өйдө болом десеңиз, ойлоруңуз көкөлөп бийик учушу керек. Жеңишке жетээрден мурда сиз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Жашоонун күрөштөрүндө дайым эле күчтүүрөгү менен шамдагы айраагы жеңе бербейт. Эртеби кечпи жеңиш ага жете алам деп эсептеген кишиге келет. Бул сөздөр шыктандырып дем берет экен, деди жигит. Жазып алсам болобу? Албетте. Эпплби мырза күлүмсүрөп баракты сунду. Рольф Уолдо Эмерсондун бул сөздөрү сизге да жактыбы? Бул менин ынанымдарым. Колум жете турган нерселерди эсиме салып туруу үчүн мен аларды дайыма жаныма салып жүрөм. Барактын арткы бетинде жеңе алаарына ишенген адам сөзсүз жеңет деген жазуу бар эле. Кечинде жигит Эпплби мырза менен жолугушканда жазып алган эскертүүлөрүн окуп чыкты. Нагыз байлыктын биринчи сыры. Аң сезимдик ишенимдердин күчү. Адам жөндөмдүү болгон, колунан келген нерсеге жетпейт. Ал оюнда эмнеге жете алам деп ойлосо, ошого жетет. Биздин жашоодогу абалыбыз биздин аң сезимдик ишенимдерибизди чагылдырат. Адамдар адатта канча айлык маян алам деп ойлошсо, ошончо алышат. Биз өзүбүздүн аң сезимдик ишенимдерибизди өз ынанымдарыбыздын жардамы менен өзгөртө алабыз. Акылыбыз жеткен жана ишенген нерсенин баарына жете алабыз. Жеңе алам деп ишенген адам гана жеңет.